Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында эл сурасын программасы. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Биз түз эфирдебиз. Биз бул программада коомдогу болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгып, тиешелүү жетекчилерди чакырып, бул жерде маек кылабыз. Бүгүн да биз атайын конокторду чакырганбыз. Кимдер деп турсаңыздар, Ош шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык башкармалыктын башчылары келген. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келипсиздер. Азизбек Жээнбеков, Ош шаардык Манас ата аймактык башкармалыктын башчысы. Саламатсызбы? Ошондой эле Нурила Самиева, Ош шаардык Керматоо аймактык башкармалыктын башчысы. Саламатсызбы? Ошондой эле Сонунбек Жунусбаев, Ош шаардык Сулаймантоо аймактык башкармалыктын башчысы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиздер. Алгач дароо эле ыраазычылык билгизейин. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык. Мынакей сиздер аймактык башкармалык болуп түзгөнүңүздөргө бир топ убакыт болду. Тагыраак айтсак 9 айдын жүзү болду. 9 айдын ичинде аймактык башкармалыктар өз максатына жеттиби? Дароо эле мен Нурила эжеден баштасам деп атам. Анткени баягы айымды кубаттоо максатында Нурила эже айтсаңыз, аймактык башкармалык болуп бөлүнгөнүңүздөрдө Талабек Насырбековичтин негизги максаты баягы көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу эле да. Эми сиздердин аймакта ошо көмүскө экономиканын канча пайызы аткарылды? Алып чыктыңыздар ачыкка? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ооба, бул аймакта иштегенибизге 9 айдын жүзү болду. Чындыгында көп нерсе, актуалдуу маселелер чечилди деп ойлойм. Себеби биз баштаганда да бул жерге келип, эл менен сүйлөшүп, ишти баштаганбыз. Ошондо айтканда, бул иш өтө оор жана жоопкерчиликтүү деп. Чындыгында биз иштегенден бери бизде 9 аппарат, 9 адам балдар келген. Социалдык маселелер боюнча, чарба маселелери боюнча, эмелер боюнча, жанагы мыйзамсыз курулуштар боюнча балдар келген. Ушул эме ишти алып баратабыз. Азыр эми көп көмүскөдөгү нерселердин жүзү ачылды деп ойлойм. Себеби бизде патенти жок көп ишканалар, мыйзамсыз курулуштардын жүзү ачылды деп ойлойм. Биз бунун баарын аткардык дейм. Рахмат, азыр дагы токтолобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетейин, биз түз эфирдебиз. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, 276-52 номуруна, ошондой эле биздин WhatsApp номурларда иштеп жатат. Суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Нурила эже, азыр эми иштеп жатабыз деген жакшы жооп да, бирок тагыраак айтсаңыз, мисалы, канча пайыз, мен пайыз менен сурап жатам да, көмүскө экономика канча пайызын ачыкка чыгардыңыздар? Эми өзүмдүн аймагымдан эле мисал келтирсем, бизде мыйзамсыз курулуштардан азыр 80 мыйзамсыз курулуш бар экен. Бул мыйзамсыз курулуштун өзүнөн эле 80. Ошондон мен архитектура башкармалыгына жөнөттүм. Чындыгында 80 тең мыйзамсыз болуп чыкты. Азыр экотекинспекция карап атат. Канчалык деңгээлде чындык эмесин тактап атышат. А так ушундай иштер болуп атат. Анан жанагы көмүскөдөгү ишканалар дейбиз, мунун канчалык пайызын билбейм, бирок жакындашып эле калды. Мисалы, чоң ишканаларды айта аласызбы? Же болосо бул ишкана, же болосо бул ишкер ушундай патент төлөбөй иштеп жаткан экен, биз ошону ачыкка чыгара алдык. Мисалы, мына эми ар бир эмени атап кетсек өтө эле көп. Бизде өтө чоң эмес, Кадамжай деген супермаркетибиз болгон, эми бирөөнү эле атап кетейин. Ошол мыйзамсыз чыкты, мисалга келтирсек. Эч кандай бир патенти жок, же башка эмелери жок, жөн эле иштеп келишкен да ушул күнгө чейин. Бир эле ишкана бул. Анан майда чүйдөлөрдүн өтө эле көп. Мен 80ди атап кеттим, азыр 80 эмес такталып атат. Жакшы. Рахмат. Көмүскөнүн негизги басымдуу бөлүгү Сулаймантоо аймактык башкармалыктында, тагыраак айтсак, Борбордук базар, ошондой эле Тешик таш базарлары да. Ошол баягы базарлардан канча пайызы көмүскө экономиканы ачыкка алып чыктыңыздар сиздер? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына жакында эле 2 жыл чоң Ош шаардык мэриясынын коллегиясы өттү да. Мындан 1 ай мурунку өткөн коллегияда бизде ошол салык кызматынын башчысы менен бир аз пикир келишпестик болгон. Эмне үчүн дегенде, биз Ош шаарынын мэрин атайын кызмат кат жазганмын. Борбордук базарда, ошол Шейиттөөдө, Тешик ташта биз өз күчүбүз менен, өз кызматкерлер менен, экономист кызматкерлерибиз менен рейд жүргүзгөн учурда ошол көмүскөдөгү сиз айткан экономиканы тактаганбыз. Аныгыраак айтканда 703 патент албаган,
объектин тапканбыз да. Бирок бул жерде мен баса белгилеп коюшум керек, патенти жок ошол соода кылгандар, биз соода кылгандарга каршы эмес, тескерисинче аларга жардам бериш максатында. Эмне үчүн дегенде, биз сүйлөшкөндө алар маалыматы жок экен да, себеп дегенде түшүнбөй калышым керек телекөрүүчүлөрчү. Булар эмне келип эле күчүн ошол кичинекей соода кылгандардан чыгарабы деп. Жок, тескерисинче алар эгерде патент төлөсө, алар эртең пенсияга чыгат ушу менен. Кудай сактасын, ден соолугуна байланыштуу больницага түшүп калса, ошого жардам болот да. Жакшы, рахмат. Азыр ушул жерден суроо берип кетейин да. Мисалы ошо көмүскө экономикада дегенде бир ишкер мисалы кандайдыр бир адамга төлөп жүргөн да бул. Бул эми коррупция десек болот, ошол эми ачыкка чыгып атат, Ошол боюнча себептен биз Ошардын мэри Талбек Насырбекович биздин мактар түзгөндө эң чоң бир миссиябыз катары ошону аныктаганда, анан ушул кызматка жазганда ошол салык кызматынын башчысы чычалап, андай болушу мүмкүн эмес, 100% бүгүн патент алат деген ишенимдүү айткан. Анан ошондо чындап айтканда иш ордуларыбызга чейин барылган. Эгерде мен айтылган нерсени далилдеп берсем, ал жумуштан, же болбосо ал далил болбосо мен жумуштан кеткенге чейин макулдашлар болгон да. Бирок кечээ мына Манас ата менен биргеликте биз да кошумча кат жазып, Борбордук базар да эң негизги жана Курманжан датка мына Ленин көчөлөрүндө мыйзамсыз соода жүргүзгөн. Эми биз бүт баарын текшере аласмын. Себеп дегенде бизде 10 күн гана убакыт болгон. Атайын чоң комиссия түзүлгөн, 14 адамдан турган. Ошолор Борбордук базардын өзүнөн 148 патент албаган. Курманжан датка Мамыров көчөсүндө жана Ленин көчөлөрүндө жалпысынан мына биз эсептеп, экономисттер эсептеп бердик. 3 жылга көбөйткөндө 30 миллион сом Ош шаардык мэриясынын бюджетине зыян келгенин аныктап чыктык да. Бул деген сөз 30 миллион сом деген балким жылына Ош шаарына 2 бала бакча болушу мүмкүн эле. Бир да бир чоң имарат курулушу мүмкүн эле, жолдорун болушу мүмкүн эле да. Айтайын дегеним, эми биз минималдуу айтканда бүгүн Ош шаарында көмүскө экономика минимум 40% андан дагы жогору болушу мүмкүн. Себеп дегенде сиздер 10 күн ичинде эле аз убакыт болду атасыздар. Комиссия түзүштүн кажети бар беле? Же өзүңүздөр деле мындай текшерип көрсөңүздөр болобу? Биз буга чейин текшерип көргөнбүз. Анан жанагы салык кызматы макул эместигинен улам биз ошол бүт тармактарды Ош шаарынын мэри өзү демилге көтөрүп туруп, бүт тармактарды ошо салык инспекциясынан, экотехтен, курулуштун, архитектура бүт кызматкерлерден турган түздүк дагы ар бир базарга, ар бир жерге бардык да. Ошондо чындап патент албак турмак, патент жөнүндө түшүнүгү жоктор да болчу да. Биз макул патент алайлы, бизге жакшы турбайбы? Эртең пенсиябызга жакшы болот экен, больницага түшсөк дагы жакшы болот экен, жеңилдиктер каралат экен деген эң негизги маселе сиз айткандай, балким биздин күмөнүбүз болду. Ошол жерде салык кызматкерлери балким өз ара ичара келишип алып, ошол бюджетке түшүрбөгөндүгү болуп чыккан да. Эң негизги маселе ошол. Мисалы, салык кызматынын берген маалыматы боюнча, Ош шаары боюнча 6700 соодагер патент алып иштейт экен да. Анын ичинде Кудайберди базарында 490 ишкер патент алып иштейт деп бизге маалымат берди. Эми сиздин өзүңүздүн маалыматыңыз боюнча Кудайберди базары деле баягы бул көмүскө экономикадан алыс деп айта албайбыз, канчасын ошол ачыкка чыгардыңыздар сиздер? Саламатсыздар. Эми Кудайбердиден сырткары дагы сиздерде бар болсо керек. Саламатсыздар, урматтуу телезөргүчүлөр. Туура, мына бизде дагы мына Манас ата аймактык башкармалыгында Кудайберди базары бар. Ошондой эле Райымбек көчөсүндө чоң базар жайгашкан. Биз 2019 жылдын 26 мартында Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин муниципалдык аймактык башкармалыктардын баштары менен өткөргөн жумушчу жыйынынын номер 1 протоколунун тапшырмасынын негизинде биз ушул өзүбүздүн бирге иштеген ошол экономика жактан, башка жактан бизде кызматкерлер бар. Ошолордун менен биргеликте биз рейд жасаганбыз да. Рейд жасап, ушул Кудайберди базарын, мына ХБК районунда жайгашкан Кудайберди запчас базарын текшерген учурубузда биз 350 соода түйүн текшергенбиз да. Ошондо патент сураганда ошонун ичинен 226-нын патенти бар. Ал эми 124-үнүн эч кандай салык төлөбөгөн да, патенттери жок экени аныкталды. Андан кийин бизде мына Кара суу көчөсүндө Бексултан базары жайгашкан. Бексултан базарын дагы биз өзүбүз текшерген учурда өзүнүн 201 соода түйүнүн текшердик да. Ошонун ичинен 53-ü гана салык төлөгөндүгү, ал эми 148 соода түйүнү салык төлөбөгөндүгү аныкталды да. Эми мындай айтканда 40%тен деле жогору болуп атат да салык. Эми баягы сиз айткандай булар эми бекерден бекер баары бир неме кылбайт да, сөзсүз түрдө бирөөлөргө төлөп келген да. Анан кийин ушулар аныкталды. Биз дагы эл менен
жогоруда Сонбек мырза айткандай элге түшүндүрүштерин жүргүздүк. Азыр элдер мындай кызыктар болуп калды да. Значит, патент төлөсөк бизден пенсияга кетет экен, башка кетет экен, анан төлөй башташты деп азыркы учурда уже кызыгы уже эми налогторго төлөй баштады. Налогтор дагы ошондон бери неме кылып, азыр эми төлөнө баштады. Жакшы. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биздин WhatsApp номурубузга SMS аркылуу гана жөнөтүңүздөр. Анткени биз номуруңузду чалганыңыздарды ала албайбыз. Бизден 27652 деген номер иштеп жатат. Ошого чалсаңыздар, биз сурооңуздарды кабыл алабыз. Талабек Насырбекович ар бир аймак менен жолукту. Элдин көйгөйүн жеринде укту. Ар бир сиздердин аймакка жолукту да. Ошондо көпчүлүк элдердин суроосу, мисалы, канализация, ички көчөлөр жарыктандыруу, мисалы, авто тыгындар, ушундай көйгөйлөрдү менен суроолорду берип жатты да. Эми бул чындап эле кайсыл мэр келбесин ушундай көйгөйлөр менен элдер убарада. Эми Сонбек мырза айтыңызчы, бул көйгөйлөрдү мисалы чечүү үчүн атайын муниципалдык аймактык башкармалыктар түздү. Эми канчалык пайыз аткарылыптыр? Бул мына 9 айдын ичинде. Эми бул шаар тирүү организм да. Бир жерден болсоң, бир жерден маселе чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн күндө көйгөйлөр чыгып турат. Бул деген сөз жылда көйгөйлөр жаңырат да. Мисалы үчүн биз мына Сулайман аймактык башкармалык 95%га түнкү жарыктандыруу, ички көчөлөрдү, түнкү жарыктандыруу маселесин чечтик. Бул албетте элдин салымы жана мэриянын кошумча каражаттын жана шаардык свет менен биргеликте. Мисалы үчүн биз, мисалы үчүн мен кече салыштырмалуу айтсам, 2018 жылы, ошо мурун бизге аймактык кеңеш болгон да, элдер 71 адам кайрылган болсо, 2019 жылы биз түзүлгөндөн кийин 374 адам кайрылды да. Бул 4 эсе эл көп кайрылды деген сөз. Демек бул деген сөз ошол элге бир аз жакындапсыздар да. Жакындап. Сен үчүн дегенде максаты ошол баары эле мэрияга бара бербестен жеринде маптар чечсин деген полномочияны берген да бизге. Ошол максатта биз анализ кылганбыз. Демек көрдүңүзбү? 91ден 71ден 374кө өсүп атат да элдин кайрылуусу. Бул ишеними. Анан эң негизги маселе биз ошол эл кайрылуунун убагында жооп берип, жана ошол жөн эле кайрылып койду, чечилбеди эмес, чечүүгө аракет кылдык да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде кечеки мэр менен жолугушууда ошол отчет берилди. Былтыркы жолугушууда эмне убада берилген болчу, эмне суроолор берилген болчу, анын канчасы аткарылды деп. 70% элден түшкөн суроолор, көйгөйлөр, сунуштар бүт баары айтылды да. 30% бул каражатка байланыштуу. 2020га биз котордук ошолорду. 2020 чече турган жолун карадык. Жакшы, рахмат. Бизге байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Деме мына Манасат аймактык кеңештин төрагасы Азиз Жээнбеков мына түз эфирде сүйлөп атат. Ошого беребиз. Болгондо эртең бир домумузга келип алып кетет. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин сурооңуз түшүнүксүз болуп жатат. Кайрылса, лажып туруп, убактым жок. Түшүнүксүз, Урматтуу телекөрүүчү, сиздин сурооңуз түшүнүксүз болуп калды. Кайрадан байланышка чыгып берсеңиз болот. Азыр ооба толуктайсыз. Нурле эже, мына сиздердин аймактык башкармалыктарда көп кабаттуу үйлөрдүн сырдоо боюнча иштер жүрдү десек болот да. Көпчүлүгү ошол 70% элден, 30% мэриядан, анан 50% элден. Азыр эми сиздердин көчөдө жүргөндө жол тарабы, эл көргөн тарабы деп тагыраак айтсак болот да, сырдалып, анан башка жагы сырдалбай турат. Бул эми кандай кемчетөйлүкпү же болбосо элди алдообу? Бул эми качан калган жерлери сырдалат? Себеби биз дагы МЖК менен эметкенбиз, договор түзгөнбүз, ал үлгүрбөй атат. Азыр мында карасаңар, 13-чү домдун бул жагы да. Бир жагын бүтүрүп, бир жагын экинчи тарабына өтүп атат, үлгүрбөй атат. МЖК Эркин Аралиев менен биз договор түзгөнбүз, ал чындыгында азыр 10 чакты үйүбүз турат да, үлгүрбөй атабыз. Акчабызды өткөрүп койгонбуз. Мунун бардыгы бүт жагы сырдалат. Акчалары төлөнгөн, ошол эле себептүү болуп атат. Ал эми мындай болгондо ал жасалма болуп калбайбы? Ал үчүн биз өзү күрөшүп атабыз. Элдер 50%-ын жыйнап, 50%-ын мэрия берип, бүт акчалар төлөнгөн, просто үлгүрбөй атабыз. Ошол. Анан эми жанагы ишкерлер тууралуу, жанагы патент тууралуу да кичине маалымат берип кетсем, баягы ишкерлерди аныктоодо биз баягы ишкерди кысуу эмес максат. Максат шаардын бюджетин толтуруп, көйгөйлүү бир маселелерди чечип алсак, ушул шаарга жардам берүү максат. Экинчи максат мына мыйзамсыз курулуштарды атабыз. Аны домдун жамбашындагы, астына, үстүнө орнотулган курулуштарды бузууда максат шаардын кооздугу.
биринчи маселе. Жакшы, рахмат. Түшүнүктүү болду. Эми Азиз мырза айтсаңыз, мынал Кермету аймактык башкармалык чындап эле баягы элдин жардамы менен домдорду сырдап атат. Бул биринчиден шаарыбыздын көркү десек да болот да. Ошондой эле элдерге да жакшы, ошол жерде жашаган. Бирок эмнегедир Манас Ата аймактык башкармалыкта бул нерсе байкалбай жатат. Сонбек мырза, сиздерде да байкалбай жатат да бул көрүнүш. Эми мисалы жашоочулар балким өздөрү бул нерсени билбейттир эле. Сиздер Дамкомдор менен иштешесиздерби? Негизи жолугуп, алардын пландарын угуп, сиздер да кандайдыр бир сунуш киргизесиздерби? Бұл сұрауыңызға мен мындай жооп берем. Андай эмес, сиздер значит Манас Ата жакка барып айтат экенсиздер да. Себеби дегенде бизде фасадтар боюнча 15 үй азыркыда сырдалып бүткөн. Азыр 5 үйдүн акчасы топтолуп, ошо эмжик күнү күтүп атабыз да, очтуп турабыз. Анан ушул көрсөтүүдөн дагы мен бир айтып кетет элем. Бул өзү негизи фасадтарга 50% мэрия берет да, софинансирование. 50% эл топтош керек. Азыр эми биз бүт эле үйлөр менен, жашоочулар менен, тургундар менен чогулуштарды өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз да. Бу жерде азыр ошол үйдүн тургундары ынтымак эле болсо, акчаны 50% топтосо эле болуп атат да. Ошон үчүн эми мына түз эфир экен, ошодо мен да кайрылып кетет элем. Манас Ата эле эмес, жалпы эле шаардык тургундарга, көп кабаттуу үйдөгүлөргө мына бизде быйыл түрксой болуп атат. Мына Кудай кааласа мына ноябрь айында түрксойдун жабылуусу болот. Ошого көп туристтер келет бүт дүйнөдөнчү. Ошого келиңиздер, ынтымак болуп 50%-ин эгер топтой турган болсоңуздар, мына үйлөрүңүздөр фасад болот. Жакшы, рахмат. Бизге байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Салам алейкум. Сурооңузду бере бериңиз. Биз Ош шаарынын Кирпичный районунда жашайбыз да. Ушул жерде көп жылдан бери чечилбеген маселе бар эле. Ушул Сонубек мырза келгенден бери бизге Мамуров завод көчөлөрүнүн ортосунан өтө турган пешеход коюп беришти. Анан знактарды коюп беришти. Эми сурамайын дегенибиз, ошол жерге бир аялдама жетпей атат. Анан өзү айткандай жарыктардын баардыгы күйүп, биздин түн эмес күндөй болуп калды. Ага чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол аялдамага жардам берип койсо деген эле сурообуз. Сурооңуз түшүнүктүү, рахмат. Сонбек мырза. Бул азыр телегөчүр ачып беребиз. Эң негизги маселе ошол эл кайрылгандан кийин элдин маселесин чечип бергенсек, элдин ишеними бизге эле эмес, мамлекетке дагы өсөт да. Мына ошол мен эсимде азыр булар кайрылган, ошол пешеходдор аябай ошол жерде жүргүнчүлөрдү машиналар коюп кеткен бир эки факт болгон. Ошондон улам биз жана мэрдин жолугушуусунда да бул суроо берилип, анан ошол биз мэрибиздин колдоосу менен ошол ишке ашкан. Азыр биз кечээ ушул аялдама маселеси да көтөрүлдү. Азыр биз аймакта 5 жерге жакшы заманбап аялдама куруу маселеси каралып атат. Анан жанакы фасад деп эдикпи? Быйыл мына түрк дүйнө элдеринин маданий борбору биз биринчилерден болуп 25 үйдү фасадын оңдогонбуз Ош шаарында, чында борбордук көчөлөрдө. Азыр дагы бир 9 үйдү домофонун кошуп оңдойлуп атабыз да. Эмне үчүн дегенде домофон бул маанилүү нерсе. Коопсуз шаарга кирет, ал ошол үчүн санариптик деген быйылкы жылга кирет да. Ошон үчүн азыр мен ойлойм, дагы мына чындап айтканда биз күндө болсо дагы мэрибиздин ташымасы бар. Күндө болсо дагы аз-аздан кичинекей болсо жумуш кылып бергиле. Жыл жыйынтыгы менен ал чоң ишке айланат депчи. Ошон үчүн ар бир аракетибиз, ар бир кыймылыбыз шаар үчүн. Жакшы. Азыр эми тазалык ишканасы баягы ички домдордун, көп кабаттуу үйлөрдүн айланасын шыпыруудан баш тартты да. Мисалы шыпырбай калды десек болот. Азыр эми чындап эле баягы көпчүлүк эл баягы бул көп кабаттуу үйдү шыпыралы деп баягы шыпырай беришпейт экен да. Азыр эми байгыл киши көргүс десек да болот да. Эми сиздердин аймактык башкармалык кандайдыр бир ойлонуп, же болбосо чечим чыгарып, бул көп кабаттуу үйлөрдүн айланасын тазалоо бизге караштуу деп тазалай аласыздарбы? Эми бизде чындыгында жетишсиз, аябай эле. Себеби мурун былтыркы жылы 120 шыпыргыч бар, эми 40 жаш эми тазалык кызматкерлери бар эле да. А быйыл болгону шаар боюнча 20 эле да. Себеби бюджетте каралбай калган тазалык маселеси. Балким баягы элдерди үгүттөө максатында ишембиликке чыгуу боюнча. Биз эми ар ишембилик күнү эми үгүттөп күчүбүздүн жетишинче чыгарып атабыз. Бул жетишсиз да. Чындыгында эгерде тазалык кызматкерлерин көбөйтпөсөк, бул көйгөй чечилиши өтө оор абал боюнча калып атат. Эми жана көп кабаттуу үйлөрдүн арасында биз жетише албай атабыз чындыгында.
Бул маселени чечиш бираз болуп турат. Биз албетте шаар мэри Талай Насирбековичка 2-3 күн ичинде киргенге аракет кылып, муну суранып көрөбүз. Баары бир бюджет чечилмейинче, бюджетте каралмайынча тазалык кызматкерин ала албайбыз, Кудай ырайымы. Жакшы, рахмат. Бизге да байланышка чыккан телегөрүүчү бар. Урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга кутман кеч. Сурооңузду беребиз. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга кутман кеч. Мен Ош шаарынын жашоочу тургунумун. Сонунбек мырзага кайрылуум бар эле. Ушуну айтып алсам. Айта бериңиз бат-баттан. Сиз өзүңүзгө караган аймагыңыздын базарлардын түрүнө карабай, адистериңиз менен патенттер боюнча аябай жакшы рейттер жасадыңыз иним. Анан мен суранарым, ушул ишиңизди уланта бересиздерби дагы? Себеби дегенде шаар тургундары үчүн аябай жакшы жаңылык, анан чоң кубаныч болду да. Ушуга элдин баары ыраазы болуп атат. Сизге чоң ыраазычылык айтам, элдин атынан, өзүм атыман. Ишиңизге ийгилик болсун иним. Жакшы. Дайым эл үстүндө кызмат кылып жүрөрүңүз. Сизге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Бул патент маселеси кече коллегада айтып каралды. Биз ошол мындай патентти талап кылып эмес, биз элге уураак түшүндүрүү аракетин кылтабыз да, түшүндүрүп, анан убакыттан пайдаланып мен бүт соода кылган, ошол өзүнүн тиричилигин жүргүзгөн жалпы ошол бизнесмендер болобузбу, соода кылгандар кайрылат элем. Бул биринчиден өзү үчүн жакшы. Өзү үчүн коргоо иретинде аябай жакшы документ болот да. Экинчиден шаардын бюджети үчүн жакшы. Эмне үчүн дегенде ачык бюджет болсо шаар өнүгөт. Ошон үчүн бүт баягы чөнтөгүнө түшпөсүн адамдар, отодо кызматкерлердин. Шаардын бюджетине ошо бала чакасына жакшы, өзүнө жакшы да. Ошол акчада мына фасадтар оңдолтат, жолдор оңдолтат. Мен ойлойм, Кудай буйруса бул албетте уланат. Жакшы. Азбек агай, мына сиздердин негизги өзүңүздөрдүн бюджетиңиздер канча? Бизде өзгө бюджет бөлүнгөн жок. Бунда өзүбүздүн гана айлыктарыбыз гана турган да. Сиздер ошол 9 айдын ичинде инвестиция тартууга жетиштиңиздерби? Биз жетиштик. Биз эми мына бизден эгер айтып бере турган болсок, мына ишкерлер менен көп иштештик, жеке ички инвесторлор мененчи иштешип, азыр ошол жерде мына азыр өзүңүздөр көрүп атсаңыздар элек, мына бул Масалиев көчөсүндө Альмансур кафеси бар, ошонун алды асфальт басылды. Анын бер жагында Ынтымак кафеси бар, анын жанында 600 000 сомдук асфальттар басылды. Бер жакта Илхам деген кафелер. Бизде эми жанагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ички инвестор болуп атат дагы. Анан сырткы инвестор бизде азыр эми мактана турган жерибиз мына Салиева көчөсүндө $1 миллион азыр мына немелердер, ирандыктар азыр ошол жерде грант менен келген. Ошол чоң спорт зал түшүп атат. Бул спорт зал Ошто эле эмес, Кыргызстанда жок да. Чоң комплекс, спорт комплекс түшүп атат да. Ол жерде 300-400 орунду посадочный баягы адамдар көрүп, зрителер көрө турган, анан эки күрөшө турган борцовский зал деп коет, анан баскетбольный, волейбольный баары ошол түшүп атат. Кудай кааласа ушул Ноорузга бүтүрөбүз деп атабыз. Бүтүрүп калсак элге жакшы болот да. Ошол жерден Кудай кааласа чемпиондор чыгат. Эл сурасын программасы түз эфирде өз ишин улантат. Азбек агай, сиздерде үй бүлөлүк жатаканалар десек да болот да. Аябай көп. Анан көп жылдардан бери эле ошол бир жатакана менен соттошуп, баягы жашоочуларды чыгара албай керчилик жүрөт да. Анан бул көйгөй бүгүнкү күнгө чейин чечиле элек десек болот да. Же элдин көйгөйүн чечип бербей атасыздар, же болбосо элди чыгара албай убарасыздар да. Бул эми кандай чечилеби жакын арада? Бизде чынында мына Ош шаары боюнча эң көп жатакана бизде да. Себеби дегенде мурда ХБК болгон да, текстика, ошондо 24 общежитие бар да бизде. Ошонун ичинде Касымбекова көчөсүндө Акмөр жатаканасы бар. Буга мен билгенден билбейм, бир 12 жылдан өтүп кетти окшойт. Ошол убакта бир кандай болгонун билбейм, ушул бир адамга сатылып кеткен экен, Бирок чынында о жерде кедей кембагал адамдар жашайт да. Анан соттун чечимдери азыр ошол мына 3 жыл, 4 жылдан бери бизге чейин да болгон экен, азырга чейин да келип атат. Ошону чыгаруу боюнча. Соттон эми ошол киши уткан экен, бирок адамдар эми каяка барат? Адамдар эми баары о жерде инвалидтери бар, оорукчандары бар, жалгыз бойлору бар, бала чакалары менен ошого келип сот аткаруучулардан келет. Чындап азыр ушул иш аткарылбай келе жатат, жылып келе жатат.
WhatsApp номеруңуздагы суроолорго көңүл бурсак да, саламатсыздарбы дейт. Кулатов кичи районундагы Акниет Сейил багынын жанындагы Ноокат Кадамжай Кызыл Кыя Баткен тарапка кеткен таксисттерди автобекеттен кете турган кылса болобу дейт, себеби жолдо тыгынды жаратып жатат дейт. Ооба. Албетте бул жерде бардыгы бүткөндөн сон болуп эметкенен таксистер көп туруп алатат. Бул боюнча биз мен сунуштап атам мэрге, ошол эми гаилерге өзүмдүн сунуш каттарымды жөнөттүм. Анткени кече тыгындын айынан эле бир жаран каза болду, ошол жерден эме жана мас экен, ичкен абалда кирип барыптыр. Бул маселени мен кече дагы кат жолдодум. Жоюу боюнча мен абдан катуу иш алып баратам, бирок кайсы күнү кандай болот мен эмне кылам. Бул эми сиз кече жолдопсуз да, бул көйгөй көптөн бери донор Жок, көптөн бери жолдоп атам. Кече дагы кайра жаңылап жолдодум, бирок биз күрөшүп атабыз да. Бул эми биз бир күндө боло турган эме эмес экен, булар көптөн бери көнүп калган экен. Чындыгында таксистерди канчалык эметсек дагы адамга аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк деле ушул кайталанып атат. Албетте жоебуз, жоюу аракетинdeyiz. Жакшы, Сонбек мырза, баягы эшигин көрүп төрөнөт деген бизде жакшы макал бар эмеспи? Анткени сизде, сиздин аймактык башкармалыкта баягы Борбордук шаардын Борбордук көчөсү сиздин аймактык башкармага карайт да. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда Араванская десек болот да. Араванскийде ошол жөө адамдар өтүүчү тротуарларда соода сатык саткан эжелерди, аялдарды көптөн бери көрөбүз. Булар кичине болсо дагы, бирок баягы адамдарга тоскоол болуп жатат десек болот да. Булар эмнеге үчүн алынбай атат? Бул боюнча мына бир жума болду. Мен протоколдо ташымасы бар бизге. Мал жерде бир 7 аял бар. 7 аял бар. Биз колдон келишинче түшүндүрүү иштерин жүргүзүп болгон жок. Акырында кече күнү барып, столдорун көтөрүп өзүбүз алып кетип калдык да. Бүгүн уже чыкпай калды. Айтайын дегеним, бул буга чейин көчө алардын баягы мыйзамсыз жерде соода кылган үчүн анын патенти да жок да. Ошого биз түшүндүрүп азыр айттык, Борбордук базардан орун кылып берели, ошол жака баргыла депчи. Жок дегенде тешик ташка барыңыздар деп убактылуу болсо дагы. Кече азыр түшүндүрүп бүгүн кече балдар алышты. Бирок эртең дагы чыгып алат же чыкпайт дегенге кепилдик жок. Эртең эмес, бүгүн эле турат. Ошого себеп дегенде алар азыр ойлоп атабыз, ошол турган жеринен жок деген аялдаманын артына көчүрөлү депчи. Себеп дегенде ошол жер жанакы поворотко караганда пробка азыраак да. Аялдаманын артына азыр сүйлөшүп атабыз. Ошон үчүн бул эме бул 4-5 жылдан бери болуп келген нерсе. Ошон үчүн акырында аргасынан биз штраф салганга туура келип атат. Себеп дегенде азыр жаңы бузуулар боюнча кодексте бизде ошол укук берилген. Анан азыр мен ушул Араванскийде отпайсызбы? Араванский соода жүргүзгөн кече бир 3-4 ишкер келиптир өздөрү. Ушул жерде бир эсептесек 28 соодагер бар экен. 28 соодагер өзүбүз ошол жерге фонд кылайлы. Мына бакыт үйү деп коет, ошо бакыт үйүнө оңдойлу деп атат да. Аябай жакшы эмелик болду. Ошого эртең биз 3-күнү буюрса түштөн учурунда 28 ишкер чогулуп, биз барып ошол жерге бир өзүчө бир чай үстүндө сүйлөшүп, ошол сеткандай шаардын жүрөгү да бул жер. Сулаймантоо ар дайым айтат, шаардын жүрөгү депчи. Ошол маселени карабасак болбойт. Себеп дегенде биз мына быйыл ички инвестиция тарткан аябай көп аракет кылдык да. Мисалы үчүн мына Сулаймантоодо ушул күнгө чейин ажаткана жок экен. Мына бир Дом Света деген ишкерибиз, ошол компания ажаткана куруп берди заманбапчы. Мындай ишler айтканда ички инвестиция маселесинде элдин да салымы аябай чоң. Элге ыраазычылык билдиришим керек. Эмне үчүн дегенде, мына быйыл эле биз 896 мамыча орноттук да, түшкүн жарыктандыруу. 2 километр 800 метр брусчатка бастык көчөлөргөчү. 2,5 километрге асфальт элдин салымы менен, элдин күчү менен. Болгону мэрия тараптан 30 гана пайызын алдык, а 75% ушул элдин эсебинен. 4 километрге канализация тарттык. Аябай көп иштер кетип атат да. Азыр мен баягы мыйзамсыз соода сатык десем, аябай башка жака бурдуңуз да. Жок, теманы мен уже айтып жооп берип койдум. Мен айтайын дегеним бул тыгынды да жаратып жатат да, мындай соода сатык жайларчы. Бул эми көптөн балким булардын баягы кандайдыр бир бизде сөз бар го, жогору жактан чалуулар болду деп. Балким булардын жогору жактан чалуулары барбы? Эмне үчүн алынбай жатат деген суроо болду да. Сурооңузга жооп да. Фрузенский районун билесиздер, базарын билесиз. Ошол жерде сиз айткандай жогорудан чалуулар аябай көп болду. Бирок мэрибиздин күчтүү тургандыктан аракет кылып ошол жерде жана гриллер бар болчу, валюталар бар болчу, документи жок же патенти жок. Бүт баарын тазаладык.
Азыр эми ошол Араванскке кезек келди. Айтайын дегеним, мен мындай маанилүү айтсам да, азыр тыгын деп атпайсызбы? Мына кече ишкерлер менен мэрибиз жолукту. Ошондо бир аябай жакшы сунуш берди да. Ким акчасы болсо, Араванскийге, Макаренко эң эл көп тыгын болгон жерге подземный жанагы жердин түбүнө өткөн мостторду кургула деп атат да. Эгерде биз мына ушуну кура алган болсок, мына бүгүн ишкерлер бизге кайрылтат, ошону биз алайлы депчи. Эгерде ошону кура алсак, автоматтык түрдө жанагы авто тыгындар азаят. Жакшы. Ушундай эле суроо WhatsApp аркылуу келиптир. Азбек агай, Ош шаарынын Зайнабидинова көчөсүндөгү базар качан токтойт дейт, бардак деп жазыптыр да. Бул көрүүчүлөрдүн жазган эсемеси, базарчылар тротуарлардын баарын ээлеп алган дейт. Бизде Манас атада дагы бул боюнча азыр иштер жүрүп атат. Азыр биз мына рейдтерди уюштуруп, бизде дагы жана Сонбек айтып кетпедиби? Мына Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 21 статьясына биз штраф салсак болот да, айыптууларды. Ошонун негизинде биз мына Рамазан соода түйүнү бар эле го, ошол жердеги курулган мыйзамсыз жана дүкөндөрдүн баарын алдырдык да, азыр тазаланды да. Масалиев көчөсүнөн баштадык элек. Анан адан тышкары мына Ош районун билесиздер, ошол жерде Прима Нур деген базар бар. Ошонун алдында дагы бир 20дан ашык баягындай контейнерлерден жасалган контейнерлерди алдырдык да, алдырып чегеден тазалап келатабыз да. Эми азыр мынабу Райымбек көчөсүндө Зайнабидинова деп коет. Ол көчөдө эми чынында оер бардак да, чынын айткандачы. Азыр эми биз мэриядан дагы жардам сурап, азыр биз ар бир службадан биз бирден комиссия түзүп бүттүк да. Кудай кааласа мына центральный көчөлөрдү кичине тазалангандан кийин буларга түшөбүз да. Азыр эми рейдтер болуп, анча мынча штрафтарды салып эскертип атабыз. Бирок жакындан баштайбыз. Нуриле эже, сиздерде Курманжандатка керметтүү аймактык башкармалыкта жөө адам өтүүчү сызыкчалар жок дейт. Бул пешеходдорду айтып атат окшойт да. Кайсы канча жерде жок эми бул жол менен? А сиздер эгер жок болсо сунуштадыңыздарбы? Биз эки жерде сунуштадык, жанагы неме Ак ниет аллеясына кире берген жерде жанагы жомок балдар бакчасына бурулган жерге, анан наркы немеге сунуштадык. Аларча базары менен бул жак Кара Суу өтөт турган жакка. Эки жер сунуштадык, эми жоопкерлик оңучу болуп калды. Пешеходдорду көп өтпөсөк чындыгында кыйын. Талайбек Насибекович ушул маселени абдан карап атат. Кара Суу районуна караган жакка ушул эми айтканда жер төлөө, жердин алдынан өтө турган пешеходду азыр сунуштап атат, балким жакын арада болуп калышы да мүмкүн. Рахмат. Сонбек мырза, мына Скайбардын жанындагы таштандылар качан алынат? Себеби бул таштандылар биз деле ар дайым көрүп келебиз да. Эмнегедир же Скайбардын жетекчилигине сиздер тараптан эч кандай сунуш берилбейт, же бул тазалыкка баягы ар дайым таза болсун деп айтып койбойсуздар. Биз мындай туура айтасыз. 3 жолу официалдуу эскертүү бердик. Штраф салдык. Бирок ошого карабастан болбой атат да. Бирок азыр биз жакын метод таптык. Айтайынбы эмне? Айтыңыз. Кече күнү мына Ош тазалыктын ишкерлери, кызматкерлери Алтын Казананын кафесине 2 портер бар туруп мусу төгүп салды. Ошол Скайбарга окшоп канча эскертсек болбой таштаган. Эртең биз дагы Скайбардын алдына барып туруп 1 портер таштандын алдына төгүп салып атабыз. Антпесек таасир этпейт экен да, чындап да. Байкуштар 5те чыгып ата менен апа менен тең карыялар шыпырып атат. Көзүңүз көрүп атасыз туурабы? 5те туруп. Ошонун эмгегинин күйбөстөн таштанды таштап атат да. Бул туура эмес. Ошон үчүн ал жерден канчалык акча тапып атат, мейли тапсын, өзүнүн жакшылыгына буйрусун. Бирок шаарыбыздын тазалыгына алар да көмөк көрсөтүш керек. Алар өздөрү ар бир кафе, ар бир ишкана өздөрүнө контейнер коюш керек. Бүгүн биз ошону тазалык менен сүйлөшүп атабыз. Ар бир домго, ар бир көчөгө, ар бир ишкерлерге өзүнчө контейнер да, баягы 2000 сомдук татаанда сатат. Коюп койсо алып кетет. Себеп дегенде бизде мына өзү айткандай мына Ленин көчөгү Курманжандатка бизге карайт. Эң коноктор келет, республика башчылары келет. Ошондо аябай бирөө таштап коет мусордучу. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, негизги жерлерге таштап, анан ошондой кафе, ресторандарга милдеттендирели. А милдеттенбесе, штраф салабыз, штрафка да көнбөсө, жанакы мен айткан методду колдонобуз. Жакшы, рахмат. Кыскача айтыңыз. Кара Суу районунун шаардын ортосуна жайгашып калган да. Анклавдар. Ушуларда бизди кыйынчылык туудурат да. Себеби Ак Тилекке кетип атканда Кара Суу районуна караган жер бар. Биз баста дайыма тазалайбыз, бирок райондогулар келбейт, кат жолдойбуз, башка кылабыз. Ошол жерде бизди көбүрөөк кыйнап коет чындыгында. Жакшы. Эми бул көйгөйлөрдүн баарын чечүү албетте сиздердин мойнуңуздарда. Эл сиздерге ишенет. Баягы сиздер бир чоң бир муниципалдык аймактын баягы
башчысы болуп турасыздар да. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге да бир рахмат айталы. Биздин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Себеби бизге аябай көп СМСтер келди, суроолор, бирок үлгүрө албадык. Бул суроолордун баарын жетекчилерге берем, албетте жооп бересиздер номерларына. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.